Адам баласы кайсыл эле бир нерсени жаттайын дей турган болсо, мейли ал Кур'ан-ы Каримдин аяттары болсун, же кайсыл бир илим же билим боло турган болсо, же хадис болсун, анда жаттоого эң ылайыктуу уламалар 3 түрдүү убакытты айтышкан. Эң биринчиси багымдат намазына чейинки тахажжуд убактысы, түндүн акыркы бөлүгүндөгү. Бул учурда адам баласынын акылы, анын эс тутуму, зээни дүйнөлүк иштерден бош болуп, таза болгондуктан бул учурда өтө бат жаттайт жана бекем кылып жаттайт. Ал эми жаттоо үчүн экинчи ыңгайлуу убакыт бул багымдат намазынан кийинки убакыт. Ал эми уламалар жаттоо үчүн үчүнчү жакшы убакыт бул шам намазы менен куптан намазынын ортосундагы убакытты айтышкан. Мына өзгөчө түрдө качан адам баласы уктаардан мурда кайсыл бир Кур'ан-ы Каримде мисалы бир сүрөнү же бир канча аяттарды жаттап, анан уктай турган болсо, анда ал нерсе эске бекем сакталат. Себеби тажрыйбада эле байкап жүрөбүз, качан адам уктаардан мурда кайсыл амалды, кайсыл бир ишти, жумушту аткара турган болсо, уктап калганга чейин ал ошол нерсе тууралуу терең ой жүгүртөт. Мына ошол себептен улам, эгерде уктаардан алдың кечки убакытта Кур'ан-ы Каримден аяттарды же кайсыл бир сүрөнү жаттап, андан кийин жата турган болсок, качан таң эрте турганда аны 10 жолу же 15 жолу жакшылап окуу менен кадимкидей ал сиздин тилиңизде өтө бекем болуп жатталып, сакталып калат.